Салам достор, мен Нарима. Бүгүн деген биз как обычно эле Америкадан сиздер менен жаңылыктар менен бөлүшүп, ошо грин карта жакындап келаткан сенен деген грин карта жөнүндө сүйлөшүп, кандай сүрөттөр керек экен, эмне керек экен жана сизден келген биринчи видео чыкты эле. Ошол биринчи видеонун астында деген көптөгөн суроолорду сиздер бериптирсиздер. Ошол суроолорго жооп кылып кетмекчимин. Видеону деген башка досторуңуздар менен, туугандарыңыздар менен дагы бөлүшкөндү унутпаңыздар. Анткени деген бул лотерея, бул деген баары тапшырса болот бул лотереяга. Ошондуктан ар бирөөнүн шансы бар. Биринчи көрүүчүлөрүмө грин карта деген эмне экенин билбесе, ошо грин карта деген эмне экени жөнүндө айтып кетким келет. Грин карта деген бул Американын гражданствосу болуп эсептелинет. Гражданство разыгрываться этет. Бул легальный Америкага келүү жолдорунун бири. Азыркы учурда Америкага келген жолдор өтө кыйын болуп калган. Ошондуктан грин карта бирден бир баарыбызга шанс десем болот. Грин карта ойнош бул лотерея, мен айткандай эле ойнош жана утуш деген бул лотерея болгондой эле миңден бири утат да. Ар бир жылы грин карта лотереясына ар бир өлкөдөн 6 миллион адам тапшырат. 6 миллион адамга деген 7% грин карталар берилет. Ар бир өлкөгө ошондо где-то 2000 грин картадан деп эсептесек болот. Каждый жыл Кыргызстандын тарабынан 2000 грин карта ойноп утуп келгендер болот Америкага. Жана башка өлкөлөрдөн дагы ошондой эле сандагы утуучулар болот. Грин карта жөнүндө толугураак айтып кетсем, грин карта бул бесплатно ойнолуучу лотерея деп айтсам болот. Достор, бул бесплатно. Өзүңүз толтура алсаңыз, бул бесплатно болуп эсептелинет. Биринчи эле нерсеси бул деген сиз биринчи эле баары эле сурап аткан суроо азыр кайсы тилде толтурабыз. Достор, сиздер Америкага келаткан үчүн Американын языгы бул деген английский болуп эсептелинет. Ошондуктан баардык толтурулуучу документ бул деген англис тилинде болот. Бирок грин карта утуп ойноп келиш үчүн сизге не обязательно знать английский язык. То есть сиз деген англисче суроолор бар. Ошо суроолорго так туура жооп берсеңиз, андан кийин деген утуп калсаңыз, собеседование калган башка нерселердин баары эле орусча болот, же болбосо кыргызча болот. Бишкекте жашасаңыз, Россияда жашасаңыз болсо орусча болот. Ошол менен эле сиз деген Америкага келип, анан бияктан тил үйрөнүп, калган нерселерин кылып кеткенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Америкага келиш үчүн жана деген азыр грин карта ойнош үчүн сизге кыргыз тилин же орус тилин эле билсеңиз боло берет. Англис тилин билип кажети жок деп айтсам болот. Эми бул биринчиден бесплатно ойнолуучу лотерея. Мен айткандай эле бул достор, лотерея сизге ким толтуруп берет, эмне кылып толтурасыз, андан эч нерсе зависит этпейт. Бул лотерея болгондуктан сиз өзүңүздүн анкетаңызды жүктөйсүз сайтка. Ошол жүктөлгөн сайттан деген жыйынтык чыгат. То есть робот түрүндө робот бир нерсе кылып тандайт ошол сиздин анкетаңызды. Сиздин номериңиз ошол жактан чыккан болсо, сиз анан кийин бул жака келгенге мүмкүнчүлүк аласыз. Башка эч кандай алгоритмдер жок десем болот. Именно утуш керек, мондай кылыш керек деген нерселер жок. Эми грин карта ойногонго эмне керек? Дагы бир сыйра айтып кетейин, бул паспорт керек. Паспортуңузду загран паспорт болуш керек обязательно. Достор, загран паспорт болуш керек обязательно. Андан экинчи деген мондай 6га 6 сүрөт болуш керек балдык балдарыңыздарга. Бул жөнүндө видео дагы менин буга чейинки видеомдо бар. Ссылканын астында деген ошол видеомо ссылка коюп койгом. Ошол видеону да көрсөңүздөр болот. Ал эми анда токтолуп кеткен суроолорго азыр токтолбой мен дальше кетем. Мен ошол видеодо обещать эттим эле, ошо сүрөт жөнүндө толугураак маалымат берип кетем деп. Сүрөт деген кандай болуш керек, достор? Сүрөт деген мондай болуш керек. Белый фондо 6га 6 форматта, ошо визага түшкөндөй форматта 6га 6. Көптөгөн суроолор келген, кички балдарды кандай кылып түшүрөбүз деп. 1 айлык болобу, 2 айлык болобу, 3 айлык болобу, баардык балдарыңыздарга ушундай форматтагы сүрөт керек, достор. Баардык балдарыңыздарга. Балдар деген кимдер деп мен берки видеодо да айтып кеткем. Сиздердин баардык балдарыңыз, небрачный балдарыңыз, брачный балдарыңыз, установленный балдарыңыз, биринчи турмуштан балдарыңыз, экинчи турмуштан баардык канча балаңыз бар болсо, ошол балдардын баардык сүрөттөрү керек. Ал балдар сиздер менен жашабаса дагы сүрөт керек. Ошолордун баарын толугураак билиш үчүн башка ссылка менен өтүп деген ошол видеону да көрүп чыгыңыздар. Достор, бул аябай важный, жакшы туура толтуруш. Эгер туура эмес толтуруп койсоңуз, сиз деген визаңызды албайсыз. Уткан күндө дагы визаңызды албайсыз. Ошондуктан достор, туура толтурганга аракеттениңиздер. Эми сүрөт жөнүндө айта кетсек, бул деген
белый фон болуш керек. Андан кийин бияктагы 600 мегапикселей, бул жагы да 600 мегапикселей болуш керек. Бардык адамдарга, бардык толтурула турган адамдарга ушундай болуш керек. Андан кийин деген көптөгөн суроолор келет. Жоолукчан болсо кандай болот? Жоолукчан болот. Менин бардык сүрөттөрүм жоолукчан, достор. Жоолукчан болсоңуз азыр сиз жоолук менен түшкөнгө уруксатыңыз бар. Сакалчан болсоңуз, сакалчан менен түшкөнгө уруксатыңыз бар. Достор, негизи деген баш кийим кийип түшкөнү болбойт. Баш кийим, көз айнек кийип, очки кийип түшкөн, эгер даже зрениеңиздин очкиси болсо, ал очки менен дагы грин картага түшкөн болбойт, достор. Сиз деген жоолукчан болсоңуз гана ошо баш кийим катары мындай жоолук менен түшсөңүз болот. Андан кийин сакалыңыз бар болсо, сакалыңыз менен түшө берсеңиз болот. Бул без проблем, бирок эч кандай баш кийим, очки, кандайдыр дагы бир нерселерди мындай кийип түшкөнүңүз болбойт. Андан кийин көбүнчө аялдарга айтып кетким келет. Макияж аябай сизди өзгөртө турган макияж болбош керек. Макияжыңызды мындай легкий эле кылып, мындай бир эле тон кылып түшсөңүз болот. Калган өзүңүздү өзгөртүп, мындай көзүңүздү жасап алып, ушундай түшкөн макияждар жок болот. Анткени деген сиз утуп калсаңыз, макияжыңыз менен бөлөкчө болуп туруп, анан визага барганда бөлөкчө болуп калсаңыз, сиз бул адам эмессиз деп эле виза бербей коюшу мүмкүн да. Ошондуктан макияж менен осторожней болуңуздар. Анан мындай сөйкө шакектерди дагы, сөйкөлөрдү мисалы деген сүрөткө түшүп атканда иногда вспышка мындай болуп туруп, ошол могул сөйкөлөр деген отражение жаман берип, ошол дагы фонду порттетип коюшу мүмкүн сиздин фотоңуздун. Анан ошондуктан сөйкө эч нерсе кийбей эле түшкөнүңүз жакшы деп айтсам болот. Эми бул өзүңүзгө жараша, кийсеңиз кийип алыңыз, бирок мен айта турган нерсе бул фон, бул жерде сүрөт аябай важный. Биринчи этапта ошо автоматикалык түрдө робот сиздин сүрөтүңүздү выбирать этет. Сүрөтүңүз ошо сайт койгон форматка совпадать этеби же совпадать этпейби. Эгер совпадать этпесе, анда сиздин анкетаңыз биринчи этапта эле ыргып түшөт да. Экинчи этапта гана жана ошибкалар, жасалган ошибкалар жөнүндө проверяться этет. Биринчи этапта ошо сүрөт тандап атканда сүрөтүңүз өтсө, значит вам улыбнулась удача, поэтому сүрөттү өтө качественный, жакшы жасаш керек. Анан дагы сүрөт жөнүндө көптөгөн суроолор келиши мүмкүн. Мындай селфи кылып тартып эле анан кийин түшүп койсок болобу деп. Достор, ошол бардык суроолорго мындай селфи кылып эле түшүп анан кийин ошону загружать этип койсок болобу? Жок, достор. Биринчи этаптан машина выбирать этет, анан экинчи этапта уже адамдар карап, сүрөтүңүз туурабы же туура эмес экенин текшерет. Эгер ушундай сүрөт кыла алсаңыз, телефонуңузга тартып, анда пожалуйста кыла бериңиз. Эгер мындай сүрөт кыла албасаңыз, анда салонго барып нормальный түшкөн сүрөт эле жакшы деп ойлойм. Анан форматы туура болуш керек, достор. Биягы 600 мегапикселей, бул жагы 600 мегапикселей. Же толугураак айтканда 6/6 болуш керек да. Ошону учитывать этишиңиздер керек. Андан кийинки нерселерди айтып кеттим окшойт. Баш кийим кийип түшсө болбойт, жоолук кийип түшсө болот, сакалчандар болсо сакал менен түшсө болот. Бардык балдарга бир ай болобу, 2 ай болобу, 3 ай болобу, 4 ай болобу, бардык балдарыңыздарга ушундай форматтагы сүрөттү кылышыңыз керек. Сүрөт менен, я так думаю, бүттү, закончили деп. Экинчи деген кайсы сайттан толтурабыз деген суроолор келет. Достор, ушул сайттан толтурасыңыздар. Бул dvlottery.gov деген. Googleга эле dvlottery деп жазсаңыз, ошол сайттын баракчасы чыгат. Ошол сайттан гана толтурасыздар. Бул ачылганда бөлөкчө болот. Азыркы учурда мондай болуп турат. Ушундай болуп турат. Ошондуктан бул сайт пока ачыла элек. Бирок деген 2-3 күндө ачылып калат. Ошондуктан мен силерге фотографияларыңарды, эгер загран паспортуңуз жок болсо, загран паспортуңузду даярдап турушуңузду суранып, ушундай видео чыгарып атам. Эми деген суроолорго өтсөк, достор, биз күйөөм экөөбүз тапшырайлы дедик элек. Жана деген 5 балабыз бар. Кандай свидетельство о рождении менен тапшырабызбы же болбосо аларга да загран паспорт керекпи деген суроолор көп келген. Достор, грин карта деген 2 адамга толтурулат үй бүлөдө. Жана көптөгөн суроолор келет, мындай үй бүлө десе эле бизде баарын представлять этебиз, ата-энебизди, туугандарыбызды, алардын семьясын. Жок, достор. Америкада андай эмес. Сенин семьяң деген аялы, күйөөсү жана балдары. Ата-эне, эч кандай башка туугандар, туугандарыңыз сизге тууган эмес десем болот. 21-ге чыккандан кийин сиз өзүнчө бүлөсүз.
ата энеңиз өзүнчө бүлө, сиздин туугандарыңыз, бир туугандарыңыз өзүнчө бүлө. Алардын сизге эч кандай тиешеси жок. Ата энеңиздин кандайдыр бир смыслда тиешеси бар, бирок азыркы грин картага ата энеңиздин да эч кандай тиешеси жок. Ушуну достор бир айта кетейин. Сиз 21-ге чыккандан кийин ата энеңиз да сизге ата эне, бирок сизге андай эч кандай тиешеси жок. Сиздин эч кандай перед своими родителями эч кандай обязанностьңыз жок. Сиздин бир туугандарыңыз жана башка дагы туугандарыңызга эч кандай обязанностьңыз жок. Сиз 21-ге чыккандан кийин өзүңүз полноценный бир адамсыз деп эле элестетет Америкада. Ошондуктан грин картага толтуруп атканда бир гана нерсеси, аялыңыз бар болсо, аялыңыз менен толтурасыз, анан балдарыңыздын баары сиздин балдарыңыз. Анткени 21-ге чыкканга чейин Америкада балдарды өтө жакшы карашат, ошондуктан баардык балдарды ошо анкетага камтуусун суралган жана ошол эмеде описанияда обязательно баардык балдарыңыз усыновленный болобу, башка семьядан болобу, бул экинчи семьяңыз болсо, ошол балдардын баары ушул анкетага кирсин деп жазылган, достор. Эми дагы бир жолу семья деген ким экенин айтып кетейин. Сиздин аялыңыз жана балдарыңыз эле семья Америкада. Башка 21ден өткөндөн кийин даже балаңыз сизге бала эмес, ал өзүнчө бир адам. Чоң адам деп эсептелинет Америкада. 21ден чыккандан кийин сиз ага эч кандай ответственность албайсыз. 21-ге чыга элек балдарыңыздар эгер өзүнүн турмушун куруп кетип, мужам болуп кетип же болбосо женатый болуп кетсе, анда конечно алар анкетага включаться этилбейт. Ага калган балдарыңыздан баары 21-ге чейинки балдардын баары анкетага включаться. Анкетаңызда ошо балам деген жерге 4 эле суроо болот, достор. Бул деген аты жөнү, туулган жери, анан кийин кайсы күнү туулган экенин, дата рождениясы, анан кийин ким экени, то есть эркекпи же аялбы, ошол эле 4 суроо болот. Ушу 4 суроого эле анкетадан балдар жөнүндө отделинде жооп бересиз, бүттү. Анан балаңыздын канча санын койсоңуз, 3 бала деп койсоңуз 3 ошондой анкета чыгат, 4 суроо менен. 2 бала деп койсоңуз 2 балага ошондой эме чыгат, отдел чыгат. 5 бала деп койсоңуз 5 ошондой 4 суроого отдел чыгат. Ошону эле толтуруп бүтүрөсүз. Анан башка суроолорду бербеңиздер, достор. Ата энемди алып кетсем болобу, анан ата энемдин сүрөтү керекпи? Жок, эч кимдин сүрөтү кереги жок. Эгер азыр семьяңыз бар болсо, аялыңыздын жана балдарыңыздын сүрөтү эле керек. Аялыңыздын паспорту болсо 2 шансыңыз бар. То есть аялыңыз дагы, сиз дагы тапшырып, эгер экөөңөрдүн бирөөңөр эле утуп калсаңыздар, же аялы же күйөөсү, ошо толтурулган баардык балдар, аялы, күйөөсү баары Америкага келгенге мүмкүнчүлүк алышат, достор. Анан башка суроолорду, я так думаю, что мы закрыли. Ата энеңиз деген сизге эч кандай тиешеси жок. Бирок ушул жерден дагы бир нерсени айта кетким келет. Эгер сиз 18 жашта болсоңуз, ата энеңиз да толтурса, сизди кошуп толтурат да, ошондо сиздин дагы 2 шансыңыз болуп калат. Бул деген эгер сиз 18 жашта болсоңуз, ата энеңиз кошуп толтурса сизди, сиз өзүңүз дагы загран паспортуңуз болсо, өзүңүз дагы анкетага тапшырсаңыз болот. Ошондо сиздин тройной шансыңыз болот. Эгер ата энеңиз утса, апаңыз утса дагы келесиз. Эгер атаңыз утуп калса, атаңыз утса да келесиз. Эгер өзүңүз жалгыз утуп калсаңыз, то жалгыз эле келесиз. Ата энеңиздин бул жерде эч кандай тиешеси жок, достор. Ата энеңиз менен толтуруп, ата энеңиздин бирөөсү утуп калса келесиз. Эгер жалгыз толтурган 18 жаштасыз, анан жалгыз толтурганга дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошол жалгыз толтуруп, жалгыз утуп калсаңыз, жалгыз эле келесиз. Ата энеңизди бул жерге эч кандай кошо албайсыз десем болот. Анан кийин балдарыңыздын аты жөнүн свидетельство о рождении менен эле жазасыз, бирок туура жазганга аракеттенишиңиз керек, достор. Аны деген карап, кандай жазылат экенин, жана особенно жаңыл деген сөз, жаңыл деген эме, ж деген буква бизде ZNH деп жазылып калат, кээ бир жерлерде. Анан я дегендер бар болсо, аяна деген я кандай жазылат экенин, ошол паспортный столго билип же болбосо кандай жазылат экенин, сиздин балаңыздын атын паспорт ала турган болсоңуз, ошол жөнүндө мындай кичине маалыматыңыз болуш керек. Же болсо Google'дан ошол атын терип жазып көрүп кандай болот экен, ошону туура жазганга аракеттениш керек. ID карт менен тапшырса болбойт деп айттым. Жалаң гана загран паспорт менен тапшырсаңыз керек. Суроо деген внебрачный кызы бар, ошол кыз деген жолдошунун фамилиясында, ошол кызды дагы кошомбу деген сөздүн суроолор келиптир. Ооба, достор, баардык внебрачный, брачный балдардын баары, особенно если күйөөңүздүн атында болсо, аны кошушуңуз керек болот. Ошондуктан ал кыз сиздер менен жашабаса дагы, анын дагы ушул моундай фотографиясы болуш керек, достор.
Грин карта жөнүндө дагы бир нерсе айтып кетсем, биринчи аты фамилияңыз туура жазышыңыз керек. Загран паспортто кандай болсо атыңыз, ошол менен туура жазышыңыз керек. Анан туулган жылыңыз, анан кийин туулган жериңиз, каерде туулгансыз. Анан дагы бир айта кете турган нерсе, бул жерде көптөгөн суроолор келген мага, кайсы паспорт менен кайсы гражданин болуп ойнойт. Гражданствоңуздан достор бияктан вообще не имеет значения десем болот. Гражданство грин карта ойногонго не имеет значения. Значение имеет свидетельство ваше о рождении. То есть грин карта деген туулган жерден ойлонтулат. Например, сиз Кыргызстандан Кыргызстанда туулгансыздар, көбүнчө мен видеомду көрүп аткандар Кыргызстанда туулган болуп эсептелинет. Кыргызстанда туулсаңыз дагы азыр Россиянын гражданствосы болсо, Турциянын гражданствосы болсо, билбейм кайсы өлкөнүн гражданствосы болбосун, сиз Кыргызстандан гана ойнойсуз грин картаны. Анткени деген грин карта по месту рождения ойнотулат. То есть свидетельство о рождениеңизде кайсы жер жазылса, ошол жерде ойнотуласыз. Сиздин азыр кыргызстанский паспортуңуз бар, Кыргызстанда жашайсыз, бирок сиз Тажикстанда же Өзбекстанда же Казакстанда төрөлүп калсаңыз, же Россияда билбейм, сиз ошол өлкөнүн атынан ойнойсуз. Сиз место рождения деген жерге обязательно Узбекистан деп жазып, значит, сиз Өзбекстандын атынан ойнойсуз, же Кыргызстандын атын жазып, Кыргызстандан ойнойсуз да. То есть свидетельство о рождениеңизде кайсы жер жазылса, ошол жердин атынан грин карта ойнотулат, достор. Сиздин гражданствоңуздун атынан ойнотулбайт. Гражданствонун жанагы загран паспорт дегенин себеби, азыр деген новый отдел чыккан, загран паспорттун деген просто жана эмесин, номерлерин, анан кийин кайсы жылы берилгенин ошол жөнүндө жазышыңыз керек болот. Загран паспорт отделине ошол үчүн эле загран паспорт керек. А негизи грин карта бул сиздин туулуп өскөн жериңизден ойнотулат, достор. Анан туулуп өскөн жериңиз. Анан кийинки суроолор болсо, бул деген сиздин образованияңыз. Образование дагы бул жерде өтө важный. Ошол образованияда мен мурдакы видеодо да айтып кеткем, достор. Сиз образованияңыз 9-класс болсо 2 жылыңыз бар. Анткени 2023-кө ойнотулуучу грин карта бул. 2023-кө чейин сиз 11-чи класстын аттестатын же болбосо кандайдыр бир профессиональный колледждерди бүтүрүшүңүз керек. Жөнөкөй эле жана швия же ушундай лицей деген колледжди бүтүргөндөрдүн эмеси диплому жарабайт. Ошондуктан сиз профессиональный колледждерди, финтехтин, политехтин же дагы бир кандайдыр бир технический колледждердин дипломун алышыңыз керек болот 2 жылдын ичинде. Азыр ойной берсеңиз болот, бирок кийин алышыңыз керек. Анан достор, көп жерде могу жерде жазып тур, 11-чи классты бүтүп дипломум бар. Сизге дипломуңуз уже бар болгондон кийин сизге эменин 11-чи класстын аттестаты кереги дагы жок да. Анткени сиз образование деген отделде 11-чи классты бүткөнсүзбү, 9-чу классты бүткөнсүзбү, анан кийин дипломбу же болбосо мастерби же болбосо докторсузбу, ошондой докторантура же аспирантура ошондой отделдери бар. Ошол жерге эле птичка коесуз да. Бирок азыркы учурда деген ошол жерге эле птичка эле коюп коесуз, монтип менде диплом бар деп эле. Анан ошол дипломуңуз бар экенин уткандан кийин посольствого апарып көргөзөсүз. Азыркы учурда деген эч кандай документиңизди жаныңызда болбосо дагы ал керек эмес. Жөн эле бар экенин билсеңиз, чын эле колуңузда бар экенин, үйүңүздө бар экенин, азыр Россияда болуп үйүңүздө бар экенин билсеңиз, бүттү, ошону эле менде бар деп эле ошо птичка эле коюп коесуз. А калганын бар экенин сиз ошо уткан күндөн кийин посольствого уже виза алып атканда доказательство катары көргөзөсүз да. Андан кийинки суроо деген көп суроо келип тур ушул жөнүндө. 3 айлык балам бар, биремин, эмне кылсам болот, кантип толтурам деген, достор. Азыр грин карта кантип негизи толтурулат, ошону дагы бир сир айта кетейин. Грин карта по факту толтурулат. То есть азыр сизде эмне бар, ошону по факту жазасыз да. Например, сиз окуп атасыз да, ошо окуп атам деп жазасыз да. Например, бүт элек сизде дипломуңуз жок, ошо окуп атам деп жазасыз. Ошондой отделы да бар, окуп атам дегенде птичкасы бар. Азыр сизде по факту эмне болсо, ошону жазасыз. Например, сизде азыр 2-чи бала бар, 2 балаңыз бар, ал эми 3-чү балаңыз боюңузда деп койсом болот. Боюңуздагы балага кийин кошуп алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Азыр по факту 2 балаңыз болсо, ошо 2 баланы эле жасасыз. Анткени мен айткандай, балдар деген отделди тандагандан кийин 4 суроо чыгат. Место год рождения деген. Год рождения азыр балаңыз төрөлө элек болсо, кайсыны жасасыз, эмнени жасасыз да? Ошондой суроо пайда болуш керек да.
Ошондуктан эгер боюңузда бар болуп азыр деген жакын арада төрөсөңүз же болбосо вообще утуп грин карта алганга жакын төрөп кала турган болсоңуз дагы грин карта уткандан кийин негизи башка дагы бир форма келет, дагы бир анкета. Ал обширенный анкета да, то есть сиз азыр деген менде могу бар деп эле птичка коюп атпайсызбы, напримерчи, ошол бар деген нерселериңиздердин баарын кайра деген анкета кылып толтурасыз да. Англис тилинде болгон өтө көп барактуу дагы бир анкета болот. Бул уткандан кийинки боло турган нерсе, достор. DS 260 форма деп коет. Ошол DS 260 формада уже ошо төрөлүп калган балаңыз болсо, же дагы бир изменениялар болуп кетсе, сиз толтуруп атканда азыр, например, сиз турмушта эмессиз, турмушка чыктыңыз, же азыр болсо үйлөнө элексиз, үйлөнүп калдыңыз да. Ошол өзгөрүүлөрдүн баарын сиз деген DS 260 формада уткандан кийин ошол форма берилет сизге. Ошол формадан гана толтуруп ошол жерден өзгөртөсүз азыркы болуп жаткан өзгөрүүлөрүңүздү. Бирок азыр сизде эмне по факту болсо, 2 балаңыз болсо 2 бала деп жазасыз, боюңдагыңыз балаңыз саналбайт пока. Бирок DS 260 форманы толтуруп атканда уже төрөп каласыз, ошол жака балаңызды кошуп коесуз. Любой өзгөрүүнү, достор, любой өзгөрүүнү ошол жака уткан күндөн кийин кошуп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Бирок бир нерсени, бир өзгөрүүнү кошуп кое алган болбойт. Бул деген аты фамилияңызды туура эмес жазып алсаңыздар, достор, бир ката кетирсе аты фамилияңыздан бир гана ошибка, бир, например, менин атым Нарима, мен деген Нарина деп жазып алсам, например, мынын ордуна ны кылып, бүттү, менин уткан күндө дагы мага виза берилбейт, анткени мен туура эмес толтургам, достор. Ошондуктан четко карап, загранпаспортуңузду улам проверять этип, ошондой жазылып атабы сиздин атыңыз, же андай жазылбай жатабы, ошолордун баарын карап туура толтуруш керек, достор. Мен айткандай эле, если муж гражданин РФ, я сама гражданка Кыргызстана болсо кандай болот деп айтып атат бул жерде. Мен айткандай, бул гражданстводан эч нерсе зависит этпейт. Сиз кайсы жерде төрөлсөңүз, ошол төрөлгөн жерден ойнотулат. Анан балдардын гражданствосы эч кандай роль ойнобойт бул жерде. Ата энесинин гражданствосы эмне болсо, кайсы жерден виза алса, балдар да ошол жактан виза алат. Главное, что паспорттары кийин керек болот. Паспорт аны эми өзүңүз билесиз да, кайсы жерден. Гражданство России болсо, Россиядан аласыз балдарыңызга паспортты. Кыргызстандан тапшыргыңыз келсе, Кыргызстандан барып визага тапшыра бересиз. Бул гражданство эч кандай роль ойнобойт, достор. Гражданствону унуткула, тууган жериңерди эле кайыкканын эстеп турсаңыздар болду азыркы күнгө. Эми паспорт керек, ошол эле болгон болбосо. Могу жерде суроо келиптир. Аялым менен разводко заявление таштап койгон, ошол эмне болот, кандай кылып толтурам, не женатпы деп толтурамбы дейт да. Достор, ал жерде толтуруп атканда бир отдел бар, ошол отделде сиздин азыркы үй бүлөлүк мындай статусуңузду билдиресиз да. Үй бүлөлүк статус деген эмне? Женат, не женат, же болбосо разведен, же болбосо вдова или вдовец деген нерсе бар да. Ушул эле 4 статус бар негизи эле по всему миру да. Не женат деген эч качан ЗАГСка барып турбаган кишилер не женат болот. Эч качан ЗАГСка барып көрбөгөн, эч качан үйлөнбөгөн адамдар не женат болот. Эгер ЗАГСыңыз бар болсо, же нике бракта жашасаңыз дагы сиз женат болосуз. Анан кийин ажырашып кеткен болсоңуз, сиз разведенный болосуз. Никак не женат эмес, сиз уже женатыйсыз да, просто разведенный. Разведенный деген статус бир, не женат деген статус экинчи да. То есть сиз разведенный болосуз. ЗАГС кыркылгандан кийин бул разведенный адам. Андан кийин деген эгер күйөөңүз же аялыңыз каза болуп калса, бул деген вдова или вдовец болот, ошону марк кыласыз да. То есть деген бул жерден женат дегенде дагы бир отдел ачылат, ошол жерге жынаңыздын мындай эмелерин жасасыз, аты жөнүн, кайсы жерде туулганын, канчанчы жылы туулганын, анан кийин аял же эркек экенин ошону жасасыз да. Анан башка нерсеси кереги жок, аялыңызга же күйөөңүзгө болсо толтурганда. Анан бул жерде деген аялым разводко заявление таштап койгон, эмне кылам дейт. Эгер разводтун уже кагазы бар болсо, решение судьи о том, что вы уже разведены, ошол кагазыңыз бар болсо, анда сиз разведенныйсыз. Эгер ал кагазыңыз жок болсо, вы до сих пор женаты. Женат деп толтурасыз, балдарыңыздын баарын кошосуз. Эгер
например, ноябрдын 10-на чейин уже разведенный болуп калсаңар, ошол процесске жетип уже кагазыңызды колуңузга алып кала турган болсоңуз, анда разведенныймын деп толтурасыз. Эгер андай болбосо, то женатмын деп толтурасыз. Суроолорго жооп берип кеттим, достор. Дагы бир жолу айтам, бул эң Америкага келген адамдарга, мындай жөнөкөй адамдарга Америкага келгенге өтө жакшы шанс. Гражданство, Американын гражданствосы разыгрываться этет. Бул деген октябрдын 7-синен башталат го деп күтүп атабыз. 6-сынан 7-синен ушундай примерно числолордо толтурулуп баштайт. Андан кийин деген 10 ноябрга же 11 ноябрга чейин болот бул нерсе. Ошондуктан достор, бул нерсеге өтө жакшы карап толтуруңуздар. Ушул видео ролик менен башкалар досторуңуздар менен, башкалар менен дагы үй бүлөңүздөгү членов семьи бүт баары менен бөлүшүп коюңуздар. Может, бирөө утуп, бир семьядан бирөө утуп келсе дагы Америкага ошол семьясын поддерживать этип, ошолорго мындай жакшы эме кылып, мындай поддерживать эткенге жардам берип, жакшы болуп кетсе жакшы да. Ошондуктан деген мындай бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бул деген өтө жакшы нерсе. Баары шанс алат ошо ойноп утканга. Уткан бул насип десем болот. Сиздин бактыңыздан зависит этет. Эч ким толтуруп бергенден дагы, кандай болгондун күндө дагы эч нерсе зависит этпейт. Бул сиздин гана насибиңиз. Насип ошондой чачса, значит Америкага келесиз. Достор, эгер дагы суроолоруңуздар болсо, комментарий жазыңыздар. Жана мен деген эмки уже ачылганда сайт, кудай кааласа, да видео ролик чыгарам. Кандай кылып толтуруш керек экен? Толтургандан коркпоңуздар. Главное, туура аты, фамилияңызды жазып, туулган жериңизди туура жазып, ошону гана эме англисче жазасыз. Ошону англисче толтурганды билсеңиз эле өзүңүз толтура аласыз. Ошол бул лотерея бесплатный, өзүңүз толтуруп, өзүңүз кыла алсаңыз, ал эми башка адам толтуруп берсе, ал кандайдыр бир суммага толтуруп бериши мүмкүн. Бирок ал киши толтурганда дагы гарантия жок, то что вы выиграете точно деген гарантия эч ким бере албайт. Достор, ошо менен мен видеомду аяктайм. Сиздер деген видеого комментарий жазыңыздар, обязательно лайк коюңуздар, жана баарыңыздарга ийгилик каалап кетмекчимин. Пока-пока.